24-июль 2020 жылы бұл кенді іштеткенге 28 миллион 250 мың 474 мың сом кетті. Бұл екі тараптың ақшасы. А егерде келишимдин мөөнөтү бүтө элек болгондон кийин эмне себептен Кутман улуу Шерматты чыгарыш керек бул иштен? Тогда бул келишимди жокко чыгарыш керек. Жокко чыгарганда и бул жерде ошо 1 жылдык договордун ичинде 1 жылдык договор эмес, 10 жылдык. 10 жылдык ичинде дагы мындай эки ортодо иштетиш керек деген договор болду. Ооба. А сиздер барып чогуу иштетейин деп айтып көрдүңүздөрбү? Киргизбей. Азыр мындайда. Директордар мен неме жооп берейин. Бакир азыр бул адвокатка бир суроо эми Шермат уулуна шаардык сот алдамчылык анан мыйзамсыз ишкерлик менен алектенген деп айыптоо деп тапканда, анан силер облустук сотто кайрылгансыңар. Андан кийин силер кайрадан апелляциялык арызыңарды кайтып алгансыңар да, эмне себептен кайтып алгансыңар? Буга чейин башка адвокат болгон, алар ошондой чечим кабыл алган экен, бирок адвокаты дагы мамлекет тарабынан өзүнүн адвокаты турса дагы Султанов Өмүрбек деген, бирок ага карабастан реестрде мамлекеттик тарабынан берген адвокатты ошол ишке тартып, ошол чараларды көрүшкөн экен. Анткени аны апелляциялык тартипте ошол облустук сотко даттануу менен жазгыла деп Шермат уулу Кутман суранган эмес. Ал Жолдош Ойкубал деген адвокат болгон экен, реестринен алынган. И ошол эле адвокат кайра эле арызын даттануусун кайра кайтарып алыптыр. Бирок Шермат уулу Кутман менен ал иштер макулдашылган эмес. Ошол себептен бизге белгисиз болот эмне себептен алар даттанган, эмне себептен кайра ала алышкан. Анткени ал Жолдош Ойкубал Шермат уулу Кутмандын адвокаты эмес, жактоочусу эмес. Бул боюнча дагы Убагында дарес берген да, жактоочу. Азыр шаардык соттун чечими күчүндө турат азыр. Күчүндө турат. Кетек чыгатар азыр жана договорду айтпадыбы? Ал негизи мындай действительно эмес, негизи орусча айтканда кыргызча. Бул договорду биз мындайда. Мен ошо Жолчурак кенинин директорумен фамилиям Жоробеков, атым Алмаз. Мен дагы мына улукка окшоп намаз окуйм, мен да Кудайдан корком. Бул жалган дүйнө өтөт. Айткан сөзгө кийин жооп беришибиз керек. Бул да туура айтты. Мен дагы болгон нерсени туура, болгон нерсени айтышым керек. Бул жерде бул договорду мен түзгөн эмесмин, көргөн дагы эмесмин, канча болгонун, кандай кылып түзгөнүн. Мен ага ишенбедим. Бирок оригиналын көрсөт десек, көрсөткөн жок да. Анан бул жерде карындашым, сенин атың ким? Назгүл. Назгүл. Бул жерде бирөөнүн тагдыры болуп атат, карындашым. Сен адвокатсың. Сен мыйзамды жакшы түшүнөсүң. Ал балага сен келечекте бул камалып кетпе, бирөөнүн акысын жебе, анда мындай деп силер туура түшүндүрмө беришиңер керек эле. Силер наоборот болгон бир тыйын даласыңарда аны бартыр жарга түрүп таштадыңар. Мен ал балага айттым, инем, эртең нар жак барганда мен да бир болбогон себептен бир күнөөкөр болуп калбайын. Чындап казалбай кыйналган болсоң, банкрот болсоң, мен 4 миллионго чейин мен берейин дедим. Ошо биздин өзүбүздүн учредителер менен мен өзүм келишим түзүп, договорлошуп ушуну бүтүрүп берелика. Чындап карыз болсоң, ушундай болсоң, биз себеби эми карьерди билебиз биз дагы. Топурактын астында эмне бар экенин эч ким билбейт да. Ошондой болбосун деп айтсак, мен кеңешип көрөйүн деп едим. Эгер мен айттым, сага биздин актара берген акчабыз жок дедим. Биз сен кайсы жерден заправка кылсаң, дагы бирөөдөн канча акча алсаң, дагы бир нерсе кылган болсоң, ошол менен барайлы, биз көздөшөлү, биз частично белебиз. Палан айда мынанчаны кутулайлы дегендер менен договорлошуп, бүтүрүп жоюп коелу инем. Чындап болгон болсо десек, жок. Мен наличка берсеңиз ушундай деди. Анда буну ким Крышевай деп атат, ким кандай кылат, мен билбейм аны. Мен көрбөй туруп, доказание кылбай туруп айта албаймын да. Бирок эми ал жерде эми бар жогун айткан миш сөзү боюнча мына улуктарды айтып атат. Мен мына улук өкөздөр сүйлөштүк улук туруп, өкөз 1 саат сүйлөшкөнбүз. Кайда сүйлөштүк? Бала Сулайман бештин жанында өкөз сүйлөшпөдүкпү? Не дедим ошондо? Сен өзүң туура ошол баягы мыйзамыңды айттың. Биз кайтарышыбыз, мен сага мен жалып кылганым жок ошондо. Туура дедим. Туура сени кайтарган, эгер мыйзамыңда болсо, рахмат, мыйзамыңды кайтара бер дедик. Бирок эми чынында келгенде мен өзүм көрбөгөн нерсени мен доказание кылбай атам да. Бирок ал Кутманга барып келип туруп такап мындай сураганда эле мен кеңешейинчи, сүйлөшөйүнчү дейт.
Анан ким аягына барганда? Мен эми барып алдыр, мен мына улукту мен көрбөй туруп, мен моюна мингизбей, мен илип аткан жерим мени жок. көрүп атасыздар, башка бирөөнү издебедиңиздер. Эми сенин улук, сенин биздин көргөнүбүзчү мен. Сен охрананы, эми сени менен баягы как экөөбүз намаз окугон сыяктуу эле сурандым. Инем. Биз ушул жерден биз менен иштеш дедим. Мен не дедим? Сен болсо жок, биздин аброюбуз кетип калбаш үчүн мен андай неме иштешпеймин дедим. Себеп? Кой инем мен дедим. Не себеп айтып, не себепте иштешпейм деп сиз менен? Сен биздин немебиздин аброюбуз кетпеш үчүн дедим. Мен келишим киммен түзгөм дедим? Бирок сен айттың аны. Сен келишимди түзгөндө ушундай деп айттың. Мен керек болсо мен условиям договор түзөм деп айттың, а? Мен условиям договор түзөм дедим. Эң туура. Андан кийин бул өткөндөн кийин бул мына кече бийликчинин ары бери окусол алмашканда мен сага телефондон звонок кылдым. Улук, Эвкан, мен элем. Улук инем, улук инем дедим. 1-2 күн болду окшойт. Улук инем дедим. Биздин карьерди эми бербейсиңби, сен кимсиң дегенде мен ошо карьердин эски директорумун мен дедим. Анан сен айттың кайтып мага, неге мени мындай кылып атасың? Сындырып ийем, айырып ийем деп сен айттың. Неге качан айттым? Жок, Алланын алдында өкөйдүк. Жок, сиз Алланын алдында озанып калдыңыз. Кайсы сөздөн сөздү айттым айттыңыз? Кайсы сөздөн кийин? Сиздин кайсы сөздөн сөздү айттым айттыңыз? Эми көрөбүз деген. Жок, сиз чындыкты айттыңыз сиз. Кудайды озонуп атасыз, чындыкты айттыңыз. Жок, мен эми сага точно мындай сөздү айтпайм. Жок, сиз точно айттыңыз. Бизге мына канча адам карап турат, аз айтты да, сиз айттыңыз. Ошол сөздү мен качан айттым? Мен да адаммын, мен да пенде, менен жиним келет. Мага бир сөз айтылбаса, ошол сөз озбон чыкпайт да, чынбы? Сиз кайсы сөздү айттыңыз, ошол мен ошол сөздү айттым. Жок, мен сага мисалы эми бизге бийлик келди деп айткандырмын. Айтыңыз, бирок ошондой дегенден кийин сен сырадыбайган баштадың. Мен сага энең дегеним жок, атаң дегеним жок, а? Менде ал сөз записи бар. Дең, ошо жакшы экен записи. Записти коюп берсеңиз ал болду. Ага, сиз ана Кутманга назначение кылганыңыз чынбы? Мен бул назначение бул кагазга мен кылган эмес элем. Бул кагазга бул ана бул подпись койгон паракты менен алып кеткен. Начальник карьер мен койгонмун. Бирок числолор бул бөлөк жазылган. Мына немесиндечи. Бул Кутманды мына Манасакага берген паракты алып кеткен бул. Кутманга мен өзү берген эмес элем. Кутманды мен бул экөөнү койгон элем. Урматтуу Жоробеков, айтсаңыз, Кутман сизди алдадыбы? Алдамчылык кылды. Алдамчылык кылды. Кандай алдамчылык? Сен мына акчаңды берем, немен ана тыйындарыңызды беребиз, мына жаңы жылга жакын деп тур муну. Бүттү ушул да, алдамчылык ушул. Иштетти бекенди? Ооба, иштетти туурабы, сиз билгенсиз экен иштеткенин. Ооба, иштетип аткан. Өз мынау договорду келишимди түзгөндү сиз билгенсизби? Жок, мен аны көргөн эмесмин. А сиз сурабадыңызбы? Сурасаңыз азыр. Бул мага, бул менин бул жөнүндө келишим түзүп экөөнү иштеген вообще мага айткан эмес. Жок, сиз ушуну келишим боюнча качан билип атасың да? Кече билип атпаймынбы мен мына немелерди. А сиз хорошо билгенден кийин сурадыңызбы? Сурадым. Эмне себептен сиздин атыңыздан келишимди түзүп атат? Бул неме биринчиден начальник карьер болуп эч ким менен келишим договор түзгө акысы жок да. Жок, ага чейин иштетсе кантип иштетти, эч кандай акысы? Ол мен начальник карьер деп эле ойлодум мен. Ошо хорошо, начальник карьер болсо дагы иштетип атты экен. Бунун путу сынган. Анан бул ордума ошо карьер кылып неме начальник карьер болдун деп сурасаңыз, сиз келишимди түзгөнсүзбү? Biz 1 жылга түзгөнбүз. Муну фальшивдик жасаган, оригиналы жок. Жок деп атат. Алып келе албайсың. Жок. Жок оригинал. Бул договор мамна Хорошо, 1 жылга түзсүн. Сиз билдиңизби, что 1 жылга түзгөнүн? Билдиңизби? Январда Ооба, билдим. Макул элеспи ошого? Түзүп алганда уже бүтүп атат, сүрөң ошондо билип атпайбы? Иштетип атат, 2 жыл иштетти экенди. Билесизби, канча Кутман ага аракетти жасады, канча акчаны киргизди, билесизби? Сен билесиң баны? Жок, сиз билесизби? Мен сизден Мен ашыкча аябай жакшы билем. 4 миллион берет элем да. Менин аны алып түшкөнүн да, расходун да чыккандан бери баарын билем. Всё, вот билет экенсиз. Ошол жерде эми Ал канча периодда тургандан бери билем. эми суроода. Чоң токто. Аны башына айландырба. Мына мамлекеттик печаты менен экспертизанын кагаз турат. Канча көмүр чыкты? Казылып алынган. Эми ушундай маселелер Онун сотто расходун чечилет. мамлекеттин жерин казганда расход эсептебейт. Канча көмүр чыкса ошону төлөтөт. Хорошо, биздин дагы, булардын дагы эч кимдин казган укугу жок. Төлөткөнгө силер тууралуу менен кайрылдыңызбы? Экоинспекция барып интервью алыңыздар. Да, у меня вопрос к Улука. Лицензиянын срогу токтоптур. Вы как прокурор будете реагировать? Мен сизге бир нерсе айтайынбы? Да. Вы как прокурор. Неге мага карьерди мага байлап атасыздар? Негизи карьер болганыңыздар эч Сага байлайм, сен, көкөкөң сен, коктукан сен. Сиз өзүңүз жылдан бери карьер менен Азыр мындай жөнөкөй
Сиз карьерден сыткан мындай жөн эле турган прокурор катары мындай Ооба. суроо берип алдыңыз да. Прокурорго вообще тиешеси Угуп туруңуз, хорошо. Мен Кутман уулу Шермат уулу Кутманды бул жерге жаздым. Бизде начальник карьерди айттым, а? Начальник карьер договор түзүп атат, а булар, а? Договор түзүп атат. Бул договорго алып келгенде мен сурадым да. Мен Кутман мына жерде жетиштүү көрсөттү. Булардын договору 10 жылга түзүлүп атат. Бул фальшивый документпи? Чынак мени кызыктырыш керек болду. Оригинал көрдүм. Мага отурла. Менин ошо эмеде иштеген адамдардын айлыгы төлөнүп, мамлекет налогу төлөнсө, биздин кызыкчылык ошодо болот. А булардын кызыкчылыгы, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы. Мен бул жерде бир вопрос текширип бардыгын тактап коюм. Эмне себептен Кутман менен булардын ортосундагы жеке мамилеге мен тыгылышым керек? А менин неге тыгылыш керек? Туруп койбойсуң бе? Ана директордун келип атат, письмо берип атат. Чакыр дебейсиң бе? Мага бир жолу айттым. Мен onu чакырган да жок. Мен бул договор түзгөн жок да болчумун. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мен көргөн эмес. Мен качан көрдүм? Мага ошондой Ак үйдөн звоноктор келгенде, укук органдар келгенде, анама чиновниктер чыккандан кийин мен Кутманды издей баштадым. Кутман келчи, сенде эмне кагазың бар десем, Кутман мына чоң четка менен келди. Кутман кагазын куд ушинтип мына деп караган мына. Кандай договоруң бар? Эмне турат? 10 жылга договорубуз бар. Беримчи ошо договорду көрүңүз. Аркан бети ошо калган өзү. Эми угуп туруңар. Сиз аны көрө бериңиз. Анан кийин дагы дедим, менин мына жерге көрсөтүп койгон. Биздин 6 охранабыз бар. 6 охранабыздын айлыгын төлөсө, одан ашкан услуганы биздин коргоо агенттигине төлөп берсе, мен ошол гана менин кызыкчылыгым. А булардын ортосундагы канча акча иштетти, канча ал биздин кызыкчылыгыбыз эмес да, чынбы? Мен өзүм услугамы алып кете болду. Булардын ичинде жеке мамилесин мына азыр бардыңыз. Неге мен булардын жеке мамилесин мен карашым? Неге мен бул лицензияны текшерип беришим керек? Неге мен булардын договоруна карашым? Неге мен карашым керек? Анда неге охранасына киришип да? Неге мен охранасына киришпейм? Мен охрана агентствону мага тиешеси жок деп элеңиз. Жок, мен ошо охрана агентствону мага байлап атканча мен киришип атпаймынбы? Мен баягы жооп берип атпаймынбы Азаттыктагы журналистке, мырзага? Мен качан кириштим? Ошондо мага чыгып баштаганда киришип атпаймынбы? Жолдошум. Ого чейин мен договорго мен киришкен эмесмин. Прокурор, мамлекеттик чиновник, сен ошо кенени коргошуң керек эле. Коргош керек эле. Жок, мыйзамсыз экен, болбойт. Это договор о совместном действии, здесь права подписи нету. Право первого. Бул мурда Аны сотто айтасыздар. Ошон магазиндерди тоноп, Баткендеги адамдардын каракчылыгынан кеткен бул. Бул өзү мындайда. Бул каракчы бул. Бул мындай болду да биздинче. Бизге менин улукка да бир сомнение болгонумчу. Биз бул 1 жылдан бери милицияларга жазып аттык да. Деректи жаз дейт, жазабыз, барабыз, биздики барат дагы эле. Кичине эле райондун ичинде эле путташып эле жылбайт. Өдөгө барбайт, анан кийин ага бардык, бу барды, 6 ай өттү, бүт барган, анан кийин мукурап, уудун өзүнө барып анан сурадык да, ушундай бир карабайсыңарбы, бир акыйкатчылык барбы десек, ака, биз жогору жакта шеф бар. Ошол бүтүрүп коет, кайрып коет деди. Финполго бериң деди. Анан биз Финполго бердик. Сиздерде факт жок эле ошол өмүрзаковдарды шектеп атыпсыздар да. Жок, фактысын айтып атам, мына азыр сен уксаң, мен азыр эгер сен мында карындаш, мен азыр мен көрбөгөнгө дем атам. Азыр бул жерде себеп мен азыр факты кылбайт атам. Мен ал милициялар менен сүйлөшүп атам. Милициялар ошондо ал жакта мынандай болуп атат, дегендей деп атат. Мен фактыны мен силерге сай алып айтпаймынбы? Ошол болгондо алар айтып атпайбы, биз жогору жакта сүйүнөбүз, бар деп атат. Үчүн эле шектеп. Угуп туура, аяк. Ошол айтканда. Бул жерде алар жарын булардын милиция жагында мафияда чоң нерсени айтып берди магачы. Мага бир эмес 2-3 милиция айтып берди. Айтканды айтышка туура келип атат. Бизде бул жерде деди Сүйүн Өмүрзактын айынан деди мынандай билим барбы жоктур иштейт экен. Зам болуп иштегендер бар экен. Алар начальник урат экен даже. Азыр эгер Сүйүн Өмүрзакты жумуштан алып койсо, ошо милициялардан сурасаң ошол айтат эле. Мындай болгон эле, мени мындай болгон дейт эле. Эгер аны иштен албагандыгы үчүн алар эч ким эч нерсе дей албайт. Кече ошол жерде стадиондо турганда эмне үчүн адамдар кол чабып атты? Айта албайт. Бирок туура болуп атат, кол чабып атат. Туурабы? Ал жөн нерсе эмес да. Биз эми мындай келгенде бартыр, сага мынантты го, сага мынантты го деп мен сайыстыра турган нерсени гана айтпай атам мен. Болду, түшүндүм. Эми 1 мүнөт тур. Жеке ушундай болгон, эми ушундай экен.
Сіз маған кім арқылы келдіңіз? Ким аркылуу? Сіз маған мені кім арқылы таптыңыз? Эми силер катташып жүргөн адамдар менен. Чындықты айтыңыз. Чындықты айтпайсыз. Кудайды озамадыңыз. Ким арқылы келдіңіз? Эми силер менен Сіз ашық айтыңыз. мен айтпайм. Сіз сүймагама мен ағама асыл отпайсыз. Мен айтпайм. Сіз айтышыңыз керек. Жөө, мен Сіз маған айтканды ким айтып арқылы келдіңіз, маған айтыңыз. Ким арқылы келіп, маған мешітке келіп отырсыз, айтыңыз. Ой, мен айтпайм. Көрдіңіз бе? Сіз айтып қойыңыз. Мен просто өте жақсы, өте әдеп ақлақты Қырғызстандағы өте көп адамдарды тәлім тәрбие берген адам арқылы маған шықты. Ким? Бұлар Алмаз ака. Алар маған шықты да айтты, Ұлықбек, менің бір Алмаз деген досым бар, жолығып қой деді. Мен ошо кишиге сразу айттым, ака, мен ошо аралаштырып алгыла деп. Мен айтпайм. Бұл киши айтсын, бұл киши айтсын. Адам ушул киши айтсын. Ушул киши айтсын. Мен айттым, ақсақал, мен ушуга аралаштырып алгыла дедим. Жолығып қой, бир эле сөзүн угуп койчу дедим. Ака, орозо элек, а? Мен айттым, болды дедим, келдиңиз. Мен Сулайман тоодо асырда болом дедим. Келди, сүйлөшкөндө айттым, акалар дедим. Мен келишим түзүп алдым дедим. Мен келишим түзүп алып, эки жака секрет турган менин мүнөзүм жок дедим. Мен Кутман менен келишим түзүп, биздин охрана иштеп атыптыр. Мен буну Кутмандын охранасын түзүп туруп, мен силермен кайтып иштей албайм. Ошо фальшивый түзгөндөн көрө биз менен түзбөйсүңбү? Мындан көрө одан фальшивый. Фальшивый менен өзүңүз фальшивый кылып, оны сотто чечип алыңыз. Фальшивый, чынбы, оны өзүңүз чечип алыңыз. Мыйзам берекет да. Ошого булар азыр алмаз экен. Сиз өз Кудайды озандыңыз. Биз бардыгыбыз башыбызды сайдык. Этияттайды. Улар кандай жолго барса биз таяр. Кишилер уят болуп калбаш керек. Сиз ушу кишилер озан келдиңиз. Чындыкты айттыңыз. Азыр айттыңыз, милиция кызматкери. Азыр мына Алмаз эке кечеки адамдарды урдап барып урганды билесиз. Карасын. Аны ондо биз өзүбүз камакта койдук бу адамдарды. Урган адамдарды. Ошо адамдарды биз өзү таптырбай койдук бунду. Мурушканына кичине чокулдашып кеттим. Не кылдык? Неге биз ошоло турган жокпуз? Адам оружияларын тартып алып коюп атат, октоду алып коюп атат. Неге ондо биз ушундай эле монстр болсок, Сүйүн Абылаев ушундай эле кыйын болсо, анда неге бизге камалбадыңар? Неге отурасаң ушул жерде камалбай? Ал силер отурганда мыйзам боюнча ИВСте отурушаң же түрмөдө отурушаң керек. Мыйзам боюнча ушунда отурушаң керек. Сен охраналарга неге керекти башканы Ыдырыс Манасовдун личный келсе киргизбегенде приказ берип атасың. Нүчүн ошолор сен охрана? Ким айтты? Нүчүн киргизбей коюш керек? Ким айтты? Арда охрана айтып атат, Бакыт айтып атат. Барсак айтты, анау деди. А Ыдырыс Манасов мени тааныйсызбы? Кара сууда начальник милиция мен тууганым болот. Машалла, мына тергөөнүн начальниги уя бала болот. анан Дело түшкөн тергөөч аяшулум болот. Бардык болуп коркот. Акыры тергөөдөгүбүздө да Айшта деди. Алып кеттиң деди. Сүйүн Өмүрзак былчылатып атат, коктуп атат деди. Звондап атат деди. Олуң деди. Начальник милицияны барды. Ошондо саат 9-га чакырдылар. Булар Кутмандар 12-де барды. Начальник милиция тергөөч, зам, олор булар болуп туруп 10 чактыбыз 12-че 3 саат барды. Начальник милиция не кескем дейбез. Анан Папандын начальник пому ака элдештирип коелу деди, макул деди. Чакырды. Барганда эле мына 30 баласы ошо бар. Кечке Папандар турду. Ошо жерде ал болду, жанагы 3 миллион иштетип ал дедилер. 4 миллион кыл мына директор айтты. Берели деди. Только сразу акчабыз жок. Берели дегенде макул деп турган нарак бар звондады дагы. Жандагылар Сүйүн Өмүрзак чыкты dedi. Бербейсиң. Мойнуң 100 жылам берсең. Ол жаш баланы корктуп мындай күнктөдү. Азыр ошол камалат, булар таптада чыгат. кем карап туруңуздар? Булар ой ошол. 1 минут. Ошого апарып А Сүйүн Өмүрзак чыккан болсо, Сүйүн, жок, телефонун уурдан, телефон алып туруп, распискасын алгыла. Сүйүн Өмүрзактан же Бишкек номери чыккан болсо, же менин номерим чыккан болсо, Сүйүн Өмүрзак номери чыкмаса, сиз звонок кылган болосуз. Вы как прокурор ответьте, пожалуйста. Лицензия токтогон жерден карьерди иштетсе болобу? Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. Мен лицензияга эч качан киришпейм. Жок, как прокурор, как специалист, скажите. Угуп туруңуз. Мынан договордо 7-пунктта лицензия ким моюнда болуп атат? Ыдырыс Манас моюнда болуп атат. Аны узартып бериш, аны чечиш Ыдырыс Манас моюнда болот. Бул Шерматуллу Кутман моюнда болуп атат. Шерматуллу Кутман, угуп туруңуз.
макул срок бүткөн болсо, аны Ыдырыс Манас узартып бериш керек Шерматулуу Кутманга. Шерматулуу Кутманга айтып боюнча 30 миллион сом акча, 30 миллион сом акча вложение кылдым. Ошол жерде звонок кылды. Эгерде 30 миллион сом акчаны берген болсо, улуу ака мен чыгып кетет элем деп мага келип айткан сөзүн айтып мен силерге. Мен баардыгын чакырып сүйлөшкөм. Мен силерге айтып коем. Булардын лицензиясын узартып бериш, мен силерге дагы бир жолу айтам. Мага факт что мен көздүн ортобузда, Шермат Кутман көздүн ортобузда эмне бар? Келишим бар. Ал мага услуганы төлөп берсе, болду, мага жетет. Жок, эми ал деген неуполномоченный болуп атпайбы? Неуполномоченное лицо менен келишим түзүп атасызбы? Ким неуполномоченный? Эмнеге мына приказдар, эмнеге мына договорлор? Неге сиз угуп туруңуз? Неге сиз ушуну көз башты болуп атасыз? Мынау договорду, мени кара. Мынау договорду мына давать кетсу да, мынаны номер мына кетти да, көрүп атасыңбы? Сен каякта контракт? Неге сиз ушуну көз башты болуп атасыз? Мен договорду. Неге сиз угуп туруңуз? Шерматулуу Кутман анын немеси доверенность түгөн. Эми карап туруңуз. Февралда эле, январда эле, 18 январда. Адвокат айым сиздерге четко, ясно, понятно. Мен сизге айттым. Ошол сиздерге түшүндүрүп берди. Мыйзамдын жолун түшүндүрүп берди. Сиз лицензия түгөнгөндө иштесе, мен алдыма ошону арыз жазып келсеңиз, мен сизге письменно жооп берем. Неге мен жооп берсин? Неге жооп берсин? Жок, неге мен жооп беришим керек деп атат. Мен прокуратурадан чыгып, формамды чечип, мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды колдоп келдим берге. Прокурор эмес, мен ал жеке жаран катары жооп берип атам. Неге мен карьерге жооп беришим керек? Жооп бербейм эч качан. Тиеши болбосо, лицензия токтогон жерден уголда. Аны жазсаңыз мен жооп берем. Не хотите отвечать? Кечиресиз, мынтип айттыңыздар сиз. Ошо Мухаммедов Момар коргоо агенттиги мага тиешеси жок дедиңиз. Бирок кайра мен бул менен келишим түзгөм деп атасыз да, биз түшүнбөй калдык. Тооба. Сиз келишим Эми сөздүн түзүшкөн. Эне карап туруңуз. Мен бая айттым, бул мен жок деле Усманов Жалал менен келишим түзүп атат. Булар кийин мага чыгып атат, мени байлап атат, мени ак үй көгүнө чыгып атат, анан мен бул Кутманды чакырып атам. Мен бардык биздин команда охрананы чакырып атам, директорду чакырып атам, баардыгын чакырып отуруп сүйлөшүп атам. Эмне основание? Ана Кутман мана келишине баардыгын папкада көрдүм. Будан Кутман да будан көп кагаздары бар. Мен көп кагаздарын көргөм. Бул жерде ошо айтам, через сот аркылуу мыйзам талаасына чече берсин аны нерсени. Мен мына нерсеге жооп берип коеюн. Мына экинчи вопрос, ушу менин юридический лицо болгон коргоо агенттигинин кызматкерлерин уруп, оружияларын тартып алып, окторун алып койгондугун ким жооп бериш керек? Мен ошону кызыкчылап келдим. Эми алиги не дейт? Ууру дейт. Кыйкырат экен, ууру кетип атат деп. Уурун жүрөт экен, ууру кубалап дейт. Өлгөнчө тойгон. Эми карап тур. Өлгөнчө карган. Кудай кааласа мен карганбайм. Сен карган болбойсуң, каргансың. Мына эмне? Ол эмне мына? Ол өзүнө чечет. Мен буга эч кандай тиешим жок. Өзү мени качан ушинтип Мухаммед Умар кылып мени агам байлаганда айласыз да мен жооп бергенге туура келип атат да. Жок, азыр кайра коргоо агенттигинин кызыкчылыгын коргоон келдим деп атпайсыз. Жок, мен өзүмдүн кызыкчылыгымды колдоп атам. Омурзак Сүйүн, Омурзак Улук, Омурзак Эленор деген мен келип атам. Кутманды сиз чакырдыңызбы же Кутман сизди чакырды? Кутманды мага ушундай звоноктор келип, мына окшогон улуу урматтуу адамдар келгенде мен Кутманды чакырдым. Кутманды чакырып, эми ол адамдар мындай бир нерселерге алаша турган адамдар, ол жакшы адамдар. Жок. Ак үйдөн чалуу болду. Ак үйдөн чалуу болду. Саясатчылар чалды мага. Укук коргоо органынын кызматкерлери айтты, мен ошол адамга кече айттым, кече ошо азыр да иштеп атат. Азыр дагы ошол мындай доңуш иштеп атат. Мен айттым, урматтуу полковник, сиз менин абириңизге койдум дедим. Мына ушул жолчурактагы балдардын тагдырын сен абириңе койдум, сен абириңе жооп бере бер дедим. Себеби дегенде ошолордун абири. Потому что мыйзам талаасында укуктук баа бериш керек аларга. Ар бир 25 адам бара, 10 адам бара, 5 адам бара, ошонун ар биринин аракетине мыйзам чегинде укуктук баа бериш керек. Бирок ага берилген жок, эмне кылды? Кылмыштуу. Себебин эми билдим. Бул киши бирөө начальниги бул экен, терес бул экен. Албетте. Олар экөө арыз жазды. Биз Мухаммед Азыр укурда бир суроо бар да. Карап атабыз ба, жаап бар. Иштен кийин жооп бербейм деп атпайсызбы? Негизи мыйзамды билген адамсыз, туурабы? Жөнөкөй жаран катары. Мисалы лицензиясы, мисалы убакыт. Мен сенин сурооңду түшүнүп атам. Ошону жооп бербейм.
Түшүндүңбү? Мен Жарааттары өкмөрдү сураганда өкмөрдүн кызыкчылыгынан түшүнүп атам. Ошону жооп бербей атам. Жок, мен журналистмин. Жок, сен журналист экенсиң. Ишче дагы экенсиң да. Мен түшүндүм уже. Жок, андай. Немен? Сен була таныбайм. Жок, угуп туруңуз. Сиз айтпайсызбы, азбайлар? Неге мен неге саат 3-кө чакырбадым? Потому что мен кызмат убагында болчумун. Мен ошо үчүн айттым. 6:30-га 6-да жумушум бүтөт. 6:30-га формамды чечип келип жооп берип келдим. Неге жооп бердим? Себеби дегенде бир үт көрүп үйрөткөн, бир үт көрбөй үйрөткөн. Мен ушу силердин алдыга дейм канчалык деңгээлде түшүнөсүңөр, канчалык деңгээлде өзүңөрдүн ичиңерде бир инсандык нерсе менен баа бересиңер, ал силердин өзүңөрдүн ай бериңер. Мен сенин алдыда актанбаймын, жактанбаймын. Мен бул актанган келген жокмун. Мен мисалы булардын айтам го, лицензиясына, булардын приказдарына менин өзү киришке мен акым жок. Койкам, жашыл Мен силер мага атай ошол коомчулуктан мен мага үй бүлөмө, менин фамилияма тийгендиги үчүн мен атай силерди топтоп келип мен маалымат берип коеюн. Силер ар бириңердин аркаңарда силердин өзүңөрдүн элиңер турат, өзүңөр жериңер турат. Мен толук кандуу берип атам. Качып кутуп атасыз. Ул охрана агенттигине беришиңиз керек. Ал жерде өткөндө тополон чыкканда аны дагы жооп бербей атасыз. Карындашы Нариманда тергөө иштейт да. Аны эле ЗАГСта турган машиналардан жалдап 5 джип менен барышты. Не кызыкчылык менен барды ол? Сен карындашыңа эмне кызыкчылык ошол? Каяка барышты? Жол чайга көмүккенге барды. Ким менен барды? Ошол жерде улон роскасы бардыр, башкасы бардыр, кыскасы. Анда эмнеге осмотр место происшествия болду? 5 машина менен бар. Жок, сен карындаш жок болсо, тергебесе, эмнеге барыш керек? О жерге тергөөчү менен помче бир участкага көйгө барыш керек да. Сен 5 машина ЗАГСта чыккан машиналарга кирясын төлөп туруп карындашың. Доказать эткиле, мен карындашым барган. Доказать эткиле. Сен ошун кана өткөнсүң. Мисалы үчүн мына облус прокурордон кеткениңдеги баягы бир камоктоноп, башка кылып бир бөлөк 40 000 карызына 20 000 доллар машинасы тартылышчу болуп кеткениңди мойнуңа аласыңбы? Ошон үчүн кеткен. Бул мурда мошенник болгон, азыр да мошенник. Бул эпте тартып алып айттык. Жизнь албайт. Башка темага бурбайлы, ушу кем боюнча эле сүйлөшөлү. Жок. Бул үйрөнгөн да ачык. Маалымат берүүнүн каалашын чакырып атасыз, анан ортого кайсы саясатчыларды салып атат, бул жагын ошону ачык айтсаңыз. Хорошо. Бир адам бар экен да барыбыр. Экөөңөрдү. Мага биринчи Ахмат Келдибеков чыкты. Ахмат Келдибеков чыгып, Улукбек ушул кендин эмелер менин индилерим болот. Мен ушул Ахмат Келдибековго айттым. Ахмат ага, мен сизди аябай жакшы тааныйм. Сиз саясатта өзүнүн ордуңуз бар, элдин көп көйгөйүн чечкен адамсыз. Мен сизге бир эле суроо менен кайрылайын. Ошол жерге Шерматулы Кутман деген өзүнүн 7 жыл Кытайда окуп келип, атасы жок экен якыбы, апасынын колунда жүрүп, ошо өзүнүн достору менен биргеликте канча сумма салды билбейм, ход 500 сом салсын, ход 1000 сом салсын, ход миллион салсын. Ошол акчасын салып, ошол жерде Кытайдан келип, ишкер болуп Кыргызстанда иштейин деп келген адамды булар алдап коюптур. Ошондуктан сиз ушуну карап коюңуздар, Ахмат Келдибеков айтты, ошондой болуп Улукбек деди. Ошондой болуп турбу? Анда мен пастым. Эми карап туруңуз. Болду ошол. Одон кийин мага бул Алмаз ака, эми мен керекти нерсени биз мусулманбыз. Мусулмандын биз ушу акыретти ойлоп атабыз, бул кишилер намаз окуйм деп атат. Чындыгында жакшы адамбыз. Мен болсо булар менен жолукпайт болчумун. Ал жолуккандыгы мен башыма муш болуп атат, чынбы? Мен жолукпайт болчумун. Ошол адамдар суранды 1 мүнөткө деп. Мен ошондо келгенде өкмөттөн жакшы сөз айткам. Агалар, мен ушул күнү азыр Баткенде иштейм. Мен ага эч кандай тиешем жок. Силер ушундай ушул айтканда ошо айткам. Ушу договордордун баардыгын мына эгерде Кудайды озонгон болсо, сот аркылуу жокко чыгарба деген. Соттон кагаз алып барсаңар, Кутман ошол жерден чыгарып ийет деген. Мен ушу жол көрсөткөм, чынбы алмаз? Кутман азыр сотко дагы да бериле экен. Мен ошондо көрсөткөм мен буну жолду. Прокурор катар мыйзам жөнүндө. Мына келишимди, приказды жокко чыгарып туруп, анан кийин соттун чечими менен барсаңар, Кутман жерден чыгат, анан биз дагы чыгып кетебиз деген. Ошол менен биз эмне кылабыз? Кутман иштен келсе биз да кетебиз да, чынбы? Деп мен ушуну Алмазга турат, өз Кудайды озонда. Мен ушу Алмазга ушинтип айткам. Алмазга биз менен иштеше бербейсиңби дегенде, жок ака, менин принцибиме тур келбейт. Деп мен айткам. Биз менен иштешпейсиңби? Жок. Сага разы жок эмес. Бул биз зато мыйзамды. Мага разы өтө чоң. Мен адамгерчилик менен, адамгерчилик деген нерсени өтө жакшы баалайм. Туура айтат. Разы өтө чоң. Кутман азыр өзү менен өзү карызын төлөй албай атат, чыккан көмөктүн баары ушулар жерде. Баардыгы о Кутмандын карызы карыз боюнча эле турат.
Salarga qarız, başqa qarız. Manasaka. Jol kira qarız. Manasaka. Traktor isteden aylığını bere almay jurат. Almazaka, manasaka. İlgari bilsek tursa. Егерде азыр мусулманбыз. Бардық ушул жерде. Угуп тур, майли. Киришабай жерде угуп ушул тур. жерде. Болду. Майли мен жет. Валлахи деп касам ичсем. Мен касам ичсем. Аллахтын отуруп касам ичсем. Ушул адам жалгансыз, ушул адам касам ичсе, Аллах бизди жазалаган болсун. Мен ошол көмүрдөн өзүм алып келдирип, бир убакыт саткан болсом, валлахи Аллага касам ичем. Вакыт Мен командир. угуп туруп, мен айтасыз. Валлахи мен айттым. Аллага айтып касам ичтим. Мен мусулман катары айттым. Ал көмүрдү мен билбейин дагы тийиштигим жок. Мен нени билем? Мен ушулардын ишкерлерге берген акчасын билем. 120 миң сомдон дөгөрчүн билем. Башка эчтекесин билбейм. Эми менин саткандыгымды валлахи мен касам ичсем ушул киши. Кудай жазаласын эгерде ушундай болсо. Ичиң валлахи деп. Неге ичпейсиз? Ичиң, мен ичтим алла. Тергөөчтөрдү коркутасың. Дагы угуп турула. Дагы касам ичем. Дагы касам ичем. Валлахи касам ичем. Бир тергөөчкө звонок кылсам, бир начальникке звонок кылсам, бир начальник УДга звонок кылсам, ушул иш боюнча тоскоолгула деп. Валлахи Аллахтан айттым мен. Бирисе чыккан эмес. Ошолор мага чыккан. Ошол УДдан дагы, РОВДдан дагы лично өздөрү чыккан мага. Мен ошо айткам, мыйзам талаасын чечип койгула деген. Сен абириң алып чечип койгула деген. Мына мен Аллахтан касам ичип айтам. Бирисе чыккан эмесмин мен. Сүйүн Өмүрзакта чыккан эмес кимисинен. Мен чыкпан Сүйүн Өмүрзак кеткенине 5 жыл болду. Бир нерсеге аралашпайт. Керек болсо, жакшы излесең, Сүйүн Өмүрзак акыркы жылдары мына бир операдан вопрос чечкен эмес. Бир операдан койгон эмес керек болсо. Саясий ушундай нерселер болгон. Эгерде чындап билсеңер, Сүйүн Өмүрзак бир операдан тагын чечкен эмес. Бир опера бир начальник койгон эмес керек болсо. Ондо эмне 90-жылкы жаш эле бала биздин неберелерден 90-жылкы баланы сиз алып келип начальник койгонсуз. Эми мага түртпөңүз ол нерсени. Сизде бет деген нерсе жок экен. Мен азыр көрдүм сизди. Сиз потому что утуруңуз. Өзүңүз Кудай таалап утуруңуз. Ушул неме жомок сага. Ол да жомок. Ол дагы жомок. Эгерде ошол жерде Собезден, Генераль прокуратурадан, СМБдан, МВДдан ошол убакта саясий келтирип, мени межлистин группа түзүп, мени текшеришкен. Бардык аракетин мен туулуп өскөн активист записьмен баштап, бүгүнгө чейин текшеришкен. Эгерде мен аракетимде кылмыш состав болгондо, мен ошол камап коймок бардыгы. Ол дагы курулай доомат, тухмат болгон. Мен ал адамга эмнеге ушуга сот койгон жокмун? Мен силерге сот коерем. Мына бардыгын айтып коеюн. Бардыгыңарга сот коерем. Эми мыйзам талаасына слушабыз. Мен силердин от и до берем. Мына запистен бардыгыңарды алып туруп, ар бир сөзүңө сот коерем силердин. Мен мыйзам өтө жакшы билем. Эми карап туруңла. Мен аркай алдым. Экөөбүз кошун айылдан болобуз. Угуп тургула. Ошо менин үстүмөн арызданган аял экөөбүз кошун айыл болобуз. Ошонун бир тууган укасы менин досум болот. Бир тууган укасы менин досум болот. Дагы бир тууган укасы экөөбүз тең туш чоңойгонбуз айылда. Мен ата тарбиясы алган баламын. Мен эл деген нерсени түшүнөм. Бизден айылда чоңойгон мен. Мен эртең элдин бетин карашым керек. Эртең мен аксакалдардын, ортом улумунун ушу бир айга тегинип эле койбойчумун деген сөзү мен бар нерсе бийик турду мен үчүн. Ошон үчүн мен ал нерсеге аралашкан жокмун. Ушуну эсигинен чыгарбагыла. Мен Алла